Сізге түшіңіздер деп жашына сөздерді айтып саламдашып дегенде жоқ үзішке жол бербейсің да үзбеңіздер біз daha көбейтеміз деп айлы біздің айымыз Айгүл'іміздің мекені Қарбалақ айлы Айгүл жөнінде сөз болғанда біз раматылық söyleyip Muzaffar'a da istesek olmaydı. İstediğinizin sebebi 1982 yılı Muzaffar ağayız Aygültaş'a varıp özünün ekskursiyasında Aygültaş'ı bir körüp keleyin degen oyda barganda Aygültaş'ta eseptölü güller kalganda. Oşol sebepten kelip oşol mezgilde Qarabulaq orta mektebi azırkı Seyitqazı Ermatov atında orta mektep. Oşol mezgilde kelip kollektivke sunuşlagan. Ağaylar ejекеле, мына біздің гүліміз ушунчалык азайып кетипти, эмне кылабыз, ошондо коркалабыз дегенде коллектив бир да ошон колдогондор да. Ошол күндөн баштап корку алынган. Карабулак орто мектебинде канчалаган окуучулар бүткөн болсо, канчалаган мугалимдер иштеген болсо, ушул күнгө чейин ушу 5-6 жыл болуп калды. Ошого чейин кабагым кашым дебей, өзүнүн убактыларын текке кетирбей, түшкө чейин сабак өтсө, түштөн кийин барып коруп, түштөн кийин болсо эртең менен барып коруп, мугалимдер коллективи жакшы салым кошкон. Ушинтип Раматылык агайдын демилгесинде эл колдоп, мугалимдер коллективи колдоп, окуучулар колдоп, Кудайга шүгүр Айгүлташыбыз жакшылыкка көркөп келип калды да. Азыр 3 жылга мораторий жарыйлаптыр. Бул аздык кылат да. Себеби бул Айгүл гүлү өтө назик гүл, өтө назик гүл. Болгону бир эл өмүр сүрөт да булчу. Экскурсияга келген окуучулар, элдер, жаштар барып сөзсүз түрдө Айгүл гүлүн үзүүгө аракет кылат да. Бул болгону бир эле ай өмүр сүрөт да. Муну жүзгөндөн кийин дароо эле өмүрүнү эмне кылат, жокко чыгарат да. Окуучуларга кичине тыйын тыпырбы же белек бечекпи дегенден болгон эле жок. Бул патриоттук сезимде эле элибиз окуучулар карап келген да. Раматылык атам бир олдого алып келип сейип койгон экен, эми чыгабы чыкпай деп. О мезгилде гүлгө көңүл деле бурган эмес эч кимче. Анан кийин мына 82-жылы агай корку алгандан кийин кызыгуу башталды да бизде дагычы. Эми көбөйтөлү депчи. Анан ошону утуруп гүлдөгөндөн кийин мына колонкалар бар. Гүлдөгөндө уругун алып, сээп, утуру карап жакшынапчы. Эч кимди киргизбей, тосуп, малдан, тооктон, себеп эң биринчи душман тоок экен да. Ал бул өзүнө жем издей, тырмалап, мында чыгарып таштайт, паңдап калат, ушундай деңгээлде. Ошону карап, коруп, ону мага өттү, мен кичине коруп, кичине аз эм ушу күндө баламды өткөзүп бердим. Көргөн адам сөз түрдө алышка аракет кылат да мынушу. Мен муну өстүрүүдөн мурун ошол жерде бир башында 3 жыл карасам, 3 жылда башында адамдар алып кетип жатты да. Анан болуп атканда үстүгө отундарды көмүп жатып, отундарды үстүгө коюп жатып, ошо эл ала батан деңгээлде кылып, анан көбөйтүп, кийин балам мисалгандан кийин ачып, жол өткөзүп койдум баламычы. Ана балам тосуп карап атабыз. Биз ушинтип элибиз, жерибиз ушу деңгээлге чейин алып келдик, корупчу, мындан мынга өткөзүпчү. Ана биздин мезгилде караган мезгилде сатуу деген болгон эмес, белекке берүү деген эмес, максат көбөйтүш. Көйгөндөн кийин канчалык иш чара өткөзсө болот да. Биз дагы бала кезибизден ушул жерде чоңойгонбуз, бирок гүлдүн уламышы жөнүндө эч нерсе билбей эле барып ал мезгилде гүлдүн анчалык немеси жок бекен. Мындай эле тоонун асты жактардан кучак терип үйүбүзгө алып келип банкага салып койчубуз. Эч ким неметпейт да. Кийин акырындап жоголо баштагандан кийин анан ошол Раматылык Мырзапар агайыбыздын немеси менен, демилгеси менен корку алынгандан кийин анан баягы гүл майрам башталды, башка немелер башталды. Ошондо мен өзүм ушул жерге мугалим болуп келип калып, анан ошо Айгүл кыз менен Козулан Баатырдын немесин сценарийин аткарып жүрдүк. Келгендерге гүл көргөнү келгендердин бардыгыга. Айгүл кыз менен Козулан деген бала бири-бирин жактырып калып, анан бир күн согуш жүрүп кетип, согушка Козулан Баатыр аттанып, Тайтор атын минип, Айгүл кыз менен коштошуп кетет. Барып анан Козулан Баатыр баягы согушка көп өтпөй эле, согушка кирген мезгилде эле каза болуп калат экен да.
Анан Тайторат Козлан Батырдын өлгөнүн кагаз салынган сандыкчаны алып кайрадан ошол айылга кирип келет экен да. Ошондо анан баягы Айгүл кыз Козлан Батырсыз менде жашоо кызыксыз деп баягы тоодун чокусуна чыгып туруп өзүнү таштайт экен жардан. Таштаганда кыздын каны чачыраган жерден ушул Айгүл гүлү өсүп чыгып Айгүл гүл болуп калган деген уламышты биз аткарып жүргөнбүз. Ошондон улам ушундай немени уламышын билем. Анан бул гүл өзү баягы ийне сыяктуу эле болуп уруудан бир көз болуп мынандай бир эмеле. Бир эле баштык ушундай болуп эле чыгат. Мына бир эле неме жалбырак. Ушул чыгып ар жылга 2ден жалбырак кошулуп отуруп анан 7 жылда ушундай болуп калат. 7 жылда ушундай болуп калып анан 7 жылдан кийин бирден көзүнөкчө кармайт мынандай. Бирден кармап ар жылыга бирден кошулуп отуруп анан баягы өмүрү канчалык болсо ошого жараша неме ала берет. Мунан да азыр канча баштуусу бар билбейм. Биздин үйдө 18 баштуусу бар экен. Өзүбүздүн үйдөгүдөй кече эсептедим эле. 18 баштуу болсо 18 жыл болсо нар жактан 7 жыл болсо 25 жыл жашаган гүл экен да эми. Ушундай анан бул гүл өтө назиктелет экен. Ушу кичине эле бирөө неметип кетсе жоголот да кыскасы. Биздин азыр мына жердегине жакшы балам эч кимди киргизбей мынтип тосуп 2-3 жылдан бери көбөйтүп мынтип алды. Биздин үйдөгүгө көбүрөөк адам келип азыр улам эле жоголуп мынандай баштары азайып баратат. Апрель айындагы даталуу күндөрдүн бири бул дагы баягы Айгүл гүлүнүн тарыхы жөнүндө айтабыз. Балдарга ошол инсценировканы аткартырабыз. Гүлдүн тарыхын айтып беребиз балдарга. 12-си космонавтика күнү болсо 15-и дайыма 16-сы Айгүл гүл жөнүндө тарбиялык саат өтүлөт. Мисалы мына биз гүлдү карап атабыз ушунчалык элдиге ичимге бербейчи. Муну адамдар биздин оюбуздан койбой дагы үзүшкө аракет этет. Өзү алып кететтер баарычы. Бул эми алыш же бир 2 ай жашаса mayli. Богону үзгөндөн кийин бир жумага эми жетпейт да. Өзүнүн сапатын жоготуп, бул эми сапатын жоготкондон кийин эчкимге керек эмес. Апчылып бекерде эчке ташатат да. Ошон үчүн элден суранып кетер элем, көрүүчүлөргө, келген конокторго үзбөңүздөр, эч убакта көрүңүздөр, сүрөткө түшүңүздөр, көңүл ачып кетиңиздер. Бул биздин үйдө 50 жыл болду да, 50 жылдан жакка болду, билесиңиз. Мен эс тартканда бар эле да. Бул атам алып келип ошо ургудан ташагандан кийин 1-2 түп бар эле да. Ошонун ургунан түшүп көрдүңүз да мына. Мындайга бул жагы бияка чейин жетти. Демек сиз көбөйттүңүз. Ооба, эми мен көбөйттүм дегендегим өзүдөн өзү шамалга ургу түшүп өзүдөн өзү көбөйдү да. Кыргызстандын 7 областынан келатат. Основном быйыл Көлдөн, Таластан, Нарындан көп элдерчи. Анан Өзбекстан менен границабыз жакшы болуп, Ташкенттен келатат көбүнчө. Ушу Өзбекстандан келатат, өзбек. Орустар келатат, өзбек туугандар келатат ушулар. Гүлдү көргөн. Ооба. Сиздин үйүңүзгө, Ооба. Мурда граница жабык болчу, ошол быйыл основном Өзбекстандан көп келди да. Воротадан киргенде эле айтабыз, правиласын айтабыз, ушундай кылабыз, ушундай. Давай түшүндүрөбүз. Кандай эрежеси бар? Ошол гүлдү аралап баспаш керек. Эми түшүнбөгөндөр көп да, мондай майда түбүнөн чыккандар көрбөй түшүнбөгөндөр басып салат да. Ошон үчүн ошону түшүндүрүп айтабыз да, мындай. Подробно баарын топтоп турупчу. Мындай айтабыз, что аралабасын деп. Айгүл гүлү мурда апрелде гүлдөчү да. Азыр климат бир аз ысык болуп атабы барган сайын. Ошо бул быйыл 25 мартта гүлдөдү биздин үйдө, биздин коргондо лично. Азыр бүгүн 14 апрельби? Уже көрдүңүз да, уже ыраңын кайтарып бүтүп атат да. Бир максимум 2-3 күндө бүтөт, менчи. Мурда YouTube'дан көрүп жүргөнмүн, бирок биринчи жолу келишим. Себеби 2 жылдан бери Айгүл тоон жагып коюшуптур. Анан YouTube'дан көрүп калып случайно. Ма Изат деген сиңдисинин үйдө Айгүл бар экен. Атайына Кызыл Кашардан келдим.
абдан сонун экен, мага жакты. Этияттап, аяп дегендей тебелеп тестебей биздин сыймыгыбыз, Баткен облустун символу болгон айгүлгүлүбүздү этият кылышыбыз керек, илажы болсо көбөйтүш керек, кадырга жетишибиз керек. Мен ошол шаарда жүргөндө баткендикмин деп айтканда баары эле ошол айгүлгүлү боюнча суроо берип, кандай анан суроолорду сурагандан, а мен Баткенде жашап жүрүп көп кызыкпай, көп билбей, ошо көп деле келип көрбөй жүргөндүктөн көп нерсе билбейт экенмин. Ошон үчүн азыр келген сайын келип көрүп, уже маалымат алып, биякта билген элдерден барып айтып берип, кеңири айтып бере тургандай болуп, ошон үчүн келип көрүп атабыз. Семьябыз менен сүрөткө түшүп баарын көрсөткөнү. 12 жыл алдын көргөм, анан мындай эле көңүл бурбай көрүп, анан азыр башкача көрүнүп атат, башкача сыймыктанып көрүп атам. Элдерден дагы көп нерселерди угуп, ошо ооба сыймыктанып көрүп атабыз. Дагы эмнеге ушундай элдер көбөйтүп албайт, эмнеге мынчалык аз эле жерде өсөт, кам көрбөйт баткендиктер деп деген суроолорду берип атам баарына эле Баткендеги. Айгүл тоо 2014 жылдан баштап корукка алынган 253 гектар жерди тосконбуз. Ошол жылдан бери биздин токойчулар карап корукка алып келатабыз. Өзүңүздөр билесиздер, соңку жылдары айгүл гүлдөрү азайып кеткениге байланыштуу 2023 жылы мораторий жарыялап, 26 жылга же 3 жылга. Уруктарын себип көбөйтүп атабыз, азыр көбөйүп калды. Дагы аракетти кылып атабыз. Бийиктиктен кароо аянтчасыны курутабыз, лестницалар болот. Ограждение буну куруш максаты элдер гүлдөрдү тебелебеш керек. Тебелебей, элдерге шарт түзүп, тепкич аркылуу чыгып, бийиктиктен кароо аянтчасында сүрөткө түшүп, эс алып, кайра түшүп келет.